АКШ Иранга кайра чабуул койду. Трамп элдешүүгө аз калды деди. Кыргыз-Иран президенттери эки эл достукта өнүгөөрүн айтышты. Эдил Байсалов Трампка ишеним грамотасын тапшырды. Грин карта алуунун тартиби өзгөрүүдө. АКШдагы кыргыз мектепте акыркы коңгуроо өттү. Коргоо министрлиги НЛО өкүлдөрүн кармагандыгы айтылды. Саламатсыздарбы? Бүгүн 26 май Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы биздин YouTube'дагы каналга катталып, лайк басып, бизди колдоп туруңуздар. АКШ менен Ирандын ортосундагы чыңалуу кайра күчөдү. Дүйшөмбү күнү АКШнын аскер күчтөрү Ормуз кысыгынын түштүк бөлүгүнө жана Иран аймагындагы бир катар объектилерге сок курду. Бул окуя АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен сүйлөшүүлөрдө алдыга жылыш бар деп билдиргенден кийин бир нече саат өткөн соң болду. АКШнын борбордук командачылыгынын маалыматына ылайык, аба соккулары Ормуз кысыгына мина орнотууга аракет кылган катерлерге жана ракета учуруучу жайларга багытталган. Вашингтондун айтымында бул коргонуу мүнөзүндөгү операция болуп, америкалык аскерлерди Иран тараптан жаралган коркунучтан сактоо максатында жүргүзүлгөн. Соккулар Ирандын түштүгүндөгү Бендер Аббас шаарынын аймагына жакын жерде жасалган. Ал жерде Ирандын деңиз аскер базасы жайгашкан. Bloomberg агенттиги Ирандын мамлекеттик Noor News басылмасына таянып, чабуулдан кийин бир нече ирандык аскер кызматкери каза болгонун жазды. Ошол эле маалда сүйлөшүүлөр токтогон жок. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Индиядан кайтып келатканда журналисттерге тараптар азыр келишимдин конкреттүү пункттарын талкуулап жаткандыгын билдирди. Анын айтымында прогресс бар, бирок акыркы макулдашууга жетүү үчүн дагы бир нече күн керек. Президент Трамп соц тармакка Иран менен сүйлөшүүлөр жакшы жүрүп жатканын жазып, бирок эгер сүйлөшүү үзгүлтүккө учураса, жаңы соккулар болоорун эскертти. Бул же баарына пайдалуу мыкты келишим болот, же келишимге таптакыр эле кол койбойбуз деди ал. Ал арада Катардын борбору Дохада сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым болду. Анда АКШнын санкцияларын жумшартуу, Ирандын тоңдурулган активдерин кайтаруу жана Ормуз кысыгын ачуу каралууда. Талкууланып жаткан келишимдин долбооруна ылайык Ормуз кысыгындагы 60 күндүк ок атпоо узартылып, Иран койгон миналарын алып салышы керек жана кысыктан өткөн кемелерден төлөм албоого тийиш. АКШ болсо өз кезегинде Ирандын портторуна койгон чектөөлөрүн жеңилдетип, мунай сатуу санкцияларын жумшартмакчы. Ошондой эле Иран жогорку деңгээлде байытылган уранын өткөрүп бериши зарыл. Эксперттердин маалыматы боюнча азыр Ирандын 60%га чейин жеткире байытылган 440 килограмм ураны бар. Бул болсо өзөктүк курал жасоого жакын калды дегенди билдирет. Трамп дүйшөмбүдө Иран байытылган уранын дароо АКШга өткөрүп берет же Иран менен биргеликте ошол жасалган жеринде жок кылынат деп билдирди. Азырынча Тегеран АКШнын акыркы соккуларына расмий комментарий бере элек, бирок Ирандын өкүлү Исмаил Бакаи сүйлөшүүлөрдө айрым жылыштар бар экенин ырастап, бирок ал деген келишимге кол коюуга жакындап калдык деп айтууга али эрте деп билдирди. Эске салсак, Ормуз кысыгынан дүйнөлүк мунай менен суютулган газдын болжол менен 5тен 1 ташылат. Акыркы окуялардан кийин кысыктан өткөн кемелер азайып, дүйнөдө мунай, АКШда болсо бензин 2 эседей кымбаттады. Ал арада бүгүн 26 майда Иран тараптын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Иран Ислам Республикасынын президенти Масуд Пезешкиян менен телефондон сүйлөштү. Мамлекет башчылары Курман айт майрамы менен бири-бирин куттуктап, эки элге тынчтык, бакубатчылык жана гүлдөп өнүгүү каалашты. Президент Жапаровдун маалымат кызматы кабарлагандай, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки жактуу жана көп тараптуу кызматташтыкты мындан ары чыңдоого, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл бурулган.
Кыргыз тарап Иранда жаралган кырдаалдын тез арада жөнгө салынышына жана жакынкы чыгышта туруктуулуктун калыбына келишине үмүт артаарын билдирген. Мамлекет башчылары мындан ары да Кыргыз-Иран мамилеси достук, өз ара бирин бири колдоо духунда өнүгөрүнө ишеним артышкан. Эскерте кетсек, азыркы тапта Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрөгалык кылууда быйыл ШКУнун саммити Бишкекте өтөт. Ал эми Ирандын коргоо министри жакында Бишкекте бул уюмдун министрлеринин жыйынына катышкан болчу. Андан кийин Израилдин президенти Иран Кыргызстанды согуш маалында санкцияларды кыйгап өтүүгө пайдаланышы ыктымал деп билдирген. Өткөн ишемиде болсо Кыргыз Республикасынын АКШдагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Эдил Байсалов президент Дональд Трамптын кабыл алуусунда болуп, ага ишеним грамотасын тапшырды. Иш-чара 21 майда Ак үйдө өттү. Салтанат учурунда элчи Трампка президент Садыр Жапаровдун айткан саламын жеткирип, Кыргызстан АКШ менен кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөгө кызыктар экенин, акыркы убакта Кошмо Штаттардын Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташуусунун артышы эки мамлекетке тең пайда берип жатканын билдирди. Өз кезегинде Трамп эки өлкөнүн ортосундагы жылуу мамилелерди жогору бааларын айтып, жаңы элчинин келиши менен саясий жана экономикалык байланыштар күчөөрүнө ишеним билдирди. Иш-чаранын соңунда Кыргызстандын Вашингтондогу элчилигинде дипломатиялык кабыл алуу уюштурулду. АКШ 1991 жылы Кыргызстандын көз карандысыздыгын Түркиядан кийин эле дароо тааныган мамлекет болуп эсептелет. АКШда үй сатып алууну каалайсызбы? Анда кыялыңыздагы үйгө жол ачыңыз. Айбек Исмаилов, сиздин ипотекалык насыя адисиңиз. Кайрылыңыз, чалыңыз. АКШнын жарандык жана бажы кызматы өлкөгө туристтик же студенттик виза менен келип, анан макамын өзгөртүү жолу менен грин карта алууга арыз бергендерге талапты катуулатты. Мекеменин ички нускамасында эми мындан ары Кошмо Штаттарга турист же студент катары келгендер көрсөтүлгөн мөөнөттөн кийин өлкөдө калгысы келип, визанын түрүн өзгөртүүнү кааласа, мекеменин жаңы кирип жаткан тартибине ылайык ага өтө олуттуу абалдагы негиздер себеп болууга тийиш. Бирок мекемен өткөн аптада жарыялаган бул жаңы меморандум эрежесинде андай адаттан тыш негиздерге эмне кирери тагайтылган эмес. Адвокаттар аларга сиздин жасап жаткан бизнесиңиз АКШга пайда алып келсе, гуманитардык жагдай жаралса, ошондой эле өлкөңүзгө кайтсаңыз өмүрүңүзгө, ден соолугуңузга коркунуч жаралса, үй бүлөдөн ажыроонун ыктымал кесепеттери айкын болсо жана ден соолукка байланыштуу жагдайлар жаралса, ошолор кириши ыктымал. Бирок баары бир акыркы чечимди офицер кабыл алат. Ал сизди грин картаны өз мамлекетиңизге барып, ошол жактагы элчилик же консулдук аркылуу үйүңүздө күтүп, өз мекениңизден алыңыз деши да ыктымал. Андай болсо арыз берүүчү кайра Кыргызстанга барат, алардын үй бүлөсү, балдары АКШда калышы ыктымал, жумушуңуздан айрыласыз. Ошондой эле Кошмо Штаттардагы башка да мүмкүнчүлүктөрдөн ажыроо коркунучу бар дешет эксперттер. Эске салсак, Трамп президенттикке келгенден бери чет мамлекеттиктерге жана мигранттарга карата саясат катуулап, текшерүүлөр күчөгөн. Грин карта алууда мурдагыдан оорлоп калган чак. Эми мындан ары жогорку ылдамдыктагы Starlink системасынын асмандан берилүүчү интернети Кыргызстанда да иштей баштады. Бул маалыматты аталган компаниянын негиздөөчүсү Илон Маск 240 миллион катталуучусуна жарыялады. Бул окуя өлкөнүн санариптик өнүгүү багытындагы маанилүү кадамдардын бири болуп калды. Кыргызстан азыркы тапта дүйнөлүк интернетти Казакстан Орусия аркылуу келүүчү оптоволокно системасы аркылуу алып келатат. Бул жааттагы ири компаниялар болгон Элкат менен Акнет компаниялары мурда жеке менчик болсо, мамлекет аларды кийин өзүнө өткөрүп алган. Илон Маск түзгөн SpaceX компаниясы космоско жердин жасалма спутниктерин учуруп, ал аркылуу жер жүзүнүн дээрлик бардык жерине асмандан интернет бере алат.
Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан анын артыкчылыгы кадимки интернет кабелдери же мобилдик байланыш жетпеген эң алыс аймактарды, тоо кыркаларын жана бийик тоо койнундагы мектептерди жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыз кыла алат. Анын баасы Кыргызстанда жеке колдонуучулар үчүн айына 10 000 сомдон башталат. Ал эми кичинекей көчмө жабдыктардын Starlink mini комплексинин баасы 36 000 сомдун тегерегинде. 23 майда Чикаго шаарында Кыргыз комьюнити борбору уюштурган апталык Кыргыз мектебинин акыркы коңгуроосу болуп өттү. Ага катышкан окуучулар ырдап, бийлеп, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Өзгөчөлөнгөн балдарга ардак грамоталар, белектер тапшырылды. Кыргыз комьюнити борборунда жыл сайын сентябрдан баштап майдын аягына чейин апталык мектеп иштейт. Ага келген балдар кыргыз, араб тилдерин үйрөнүп, маданият, бий, адеп, ахлак сабактарын алышат. Жай мезгилинде болсо 15 июндан 10 июлга чейин 4 апталык жайкы лагерь иштейт. АКШда НЛО темасы кайрадан кызуу талкууга түштү. Буга мамлекеттик жашыруун программалар менен иштеген мурдагы изилдөөчүнүн чуулгандуу билдирүүсү себеп болду. Fox News телеканалы жашыруун аэрокосмостук долбоордун мурдагы катышуучусу делген доктор Хал Путковтун маалыматын жарыялады. Халдын айтымында ал иштеп турган учурда АКШнын бийлиги жерден башка цивилизацияларга таандык делген белгисиз учуучу аппараттар кулаганда андан 4 башка түрдөгү жандыктардын денелерин алган. Маекте НЛО темасы жана өкмөттүн ачык айкындуулугу талкууланган. Путковтун айтымында ал өзү алынган ал материалдарды өз көзү менен көргөн эмес, бирок ал жашыруун программаларга ишенет. Бирок азырынча бул маалыматтарды тастыктаган расмий далилдер же документтер жарыялана элек. Планетадан тышкаркы жашоочулар тууралуу талкуулар акыркы күндөрдө Коргоо департаменти белгисиз аномалдуу кубулуштар боюнча айрым документтерин жарыялай баштагандан тартып күчөгөн. Айрымдар өкмөт бардык маалыматтарды толук ачыкташы керек деп талап кылып жатышат. Башкалар болсо мындай билдирүүлөргө күмөн саноо менен карап, азыркыга чейин жерден тышкаркы жашоонун бар экенин далилдеген түз фактылар жок экенин айтышууда. Пентагон азырынча бул билдирүүлөрдү расмий түрдө ырастай элек. Ушуну менен биз бүгүнкү Америка жаңылыктарын жыйынтыктайбыз. Биздин YouTube'дагы Мурас Медиа каналыбызга катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Эртеңге чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.